Дагы бир маселе. Дүйнөлүк эң негизи адам заты жаралганы ушул күнгө тыйылбай келаткан бир эле чоң кыймыл бул согуш. Үстөмдүк тургузуу, багындыруу, бийлик, мансап жана башка максатты көздөгөн ушул согуш маселеси да. Илгерки согуштар ачыктан ачык болуп, бет маңдай туруп, курал колдонуп, кан төгүү, жоготуу, же болбосо өлүм менен жүрүп, ошентип үстөмдүктөр тургузулуп, биринин бири кырып, басып алып ошондой жүрсө, азыркы согуштун ыкма сөзү бар. Максаты ошол эле. Жер тейлөө, кен байлык тейлөө, же болбосо байлыкты бийликке тейлөө. Максат бир эле, бирок анын ыкмалары, формасы өзгөргөн. Азыркы өтө күчтүү иштеп аткан ыкма бул адамдын аң сезим ээлөө үчүн согуштар. Азыр адамдарды өлтүрбөй туруп, тирүүлөй багындыруу маселеси турат да. Адамдын аң сезимин багынсаң эле, ал сага кул болуп берет экен, ал багынган ошол. Мисалы, Айтматовдун маңкурчулук деген түшүнүктү киргизгени, ал ошол ойду илгери эле айткан экен. Бирок азыркы заманда ал процесс кандай жүрүп атканын биз көбүбүз аңдабайбыз да. Анан ошол адамдын аң сезимин ээлөө менен мамлекетти, бүтүндөй элди башкарып алуу саясаты аябай ийгиликтүү ишке ашылган үчүн. Биз кыргыз эли, кыргыз мамлекети ошол чоң дүйнөлүк саясаттын бир тырмак учурдай болгон кандай десем, объектиси болуп калдык да. Эми ушул ыкмада дагы бир ушул согушта, аң сезимди ээлөө багытындагы согушта бир өтө ушундай бир коркунучтуу бир ыкма бар. Аны батышта, Америкада Овертон деген бир окумуштуу, өзү психолог экен, ойлоп иштеп чыгып, ошону иш жүзүнө ашырып, абдан сонун жыйынтык бергенден кийин муну тымызын ачык айта албайт. Муну тымызын азыр батыштын башатында Америка турат, анан башка ошол ыкманы колдонгон күчтүү кыймылдар дүйнөдө. Даамалап баланчы мамлекет деп айтыш кыйын, себеби ал жерде башка кызыктар күчтөр бар. Мына ошол күчтөр ошол ыкма менен Овертондун терезеси деп коет. Акын Овертон деп коет, ошол ыкманы колдонушат. Ал мындай болот. Ал эгерде көздөгөн максатына жетиш үчүн, мисалы, эл кабыл албайт, түшүнбөйт, элге жат нерсени ошол элдин ичине кантип киргизет. Эң биринчи ыкма ушундай бир элди аң сезимде бүлүк салган, элди чоочулаткан, элди ушундай бир нааразылыкты туудурган ушундай бир көрүнүштөр аркылуу коомчулукта ушул нерсе бар, жок деп белгиле, бул да болуш керек деген сыяктуу, баягы орусча айтканда немыслимо, же болбосо акылга сыйбаган жоруктарды жасайт. Мисалы, былтыр бизге 2 марттагы кыймыл, анан мына кечээ мурда күнгө жанагы музейдеги болуп аткан окуя, бул ошонун сценарийине кетип баратат. Акылга бүлүк салган, элдин эсин оодарган, койчу ушунда болобу деп мына баарыбыз кыйкырып чыктык. Биз ушинтип ызылдаган сайын алар жыргап атат. Себеби биз алардын программасына карабыз. Коомчулукта дүрбөлөң салган сайын бизде тирешүү пайда болот. Байкадыңбы? Наркты салтты жактоочулар, жакты жактоочулар, анан мыйзамды сактоочулар, анан дагы деп эки тарап эмес. Бул жерде аз дегенде 4-5 тарамга бөлүнүп атабыз. Аз дегенде. Сырткы күчтөр баягы чырабызга май тамызып, ар ким өзүнүн кызыкчылыгын көздөгөн, мисалы, бизди козуткандар бирөө, өзүнүн дагы жардамын берет, бизди көктөп, тигилерди козуткандар дагы, үчүнчүнү, төртүнчүнү деп отуруп, бардык маселенин баарын түбүнө эмнеге келет? Биз ыдыратып, биз бири-бирибизди жакалашканга чейин барганга келет. Анан мыйзам өздүкүн иштейт. Мына жакалашып атабы, мыйзамды тартипти бузуп атабы, анан отургуза баштайт, анан жана башка деп. Бул атайын ушуга бара турган өзү ыкма да, тартип. Экинчи маселе ошентип жанагы аң сезимге бүлүк салган элге жат болгон көрүнүштөрдү ошентип алып чыгуу менен жанагындай ызылдактар пайда болот дагы, анан муну жокко чыгарбай, калтырбай. Муну атайын азан тымызын айтып, сүйлөп, жок, актап отура берет да. Мисалы, байкасаңар ошо феминалиден кийин, мисалы, башында турган ошол Роза бир күн тынчыган жок. Байкадыңбы? Ол гезиттен сөйлөйт, тиги радиодон сөйлөйт, тиги телевидениеден сөйлөйт, дагы бирөөгө айтат, көчөдөн сөйлөйт, имараттан сөйлөйт. Акырын буну ырбата бериш керек. Унутуп калбаш керек. Маселенин баары туура эмес, маселенин баары ырбатууда. Канчалык жинге тийип, баягы шиш менен сайган сайын, ошончолук экинчи тарап, үчүнчү тарап кыйкырган сайын коомчулукта бүтүндүк бузула баштайт.
Анан экинчи маселе ошентип улам айтып менен анан психологиядан бул өтө чоң илим экен да. Психологияда жанагы закон реклама деп коет, же болбосо жардак деп атпайбызбы? Орусча айтайынчы, закон реклама деген түшүнүк бар. Адамдын аны сезимине эгер адам өзү каалабаган нерсени кантип ага жеткириш керек, аны сезимге кириш керек реклама аркылуу. Бул бир эле нерсе, бир маалымат деп коебуз, бир маалыматты белгилүү бир өлчөмдө такай туруктуу көрсөтүп туруу, угузуп туруу, айтып туруу. Ошондо адам аны каалабайт, укпайт, бирок басса турса, үйдө отурса, жумуштабы, машинада аппараттабы акырындан маалымат бере берет. Кайсы гана реклама болбосун, ал ушат иштейт. Анан барып аң сезимдин жанагы түз кабыл албаган подсознаниеден түшүнүк бар, ошол жерде калат дагы бул маалымат. Анан керектүү учурда ал өзүнүн таасирин берет дагы. Мисалы өмүрү колон ичпейбиз дагы, бирок эмнегедир бир аябай суусап бир мында ойлонбой туруп тезирээк ала турган жерге келгенде ошол бакый турса деп бүт ошол кол сунулат да. Бул эми баягы психологиянын ыкмасы. Мына ошол ыкманы колдонуп туруп, овертондун экинчи кадамы ушундай маалыматтарды тымызын туруктуу, чоң эмес болсо да улам айтып отуруп, элдин аны сезимине бул көндүмгө айланыш. Көндүмгөн бар экен. Бир тен жактан келген экен, болуптур. Мейли, ал биздики эмес, ал бөлөктүк. Мейли деп бир макул болуп, ошону көндүм көрүнүш катары болот экен жашоодо деп кабылдаса гана алардын жеңиши. Себеби биз макул болдук, бар экен. Анан үчүнчү кадам аны улам өөрчүтүп, өнүктүрүп, аны бийик деңгээлге чыгарып отуруп, анан аны баягы аёл сезимине жеткирет. Булар оорулуу ушундай. Бул деле адам да, бирок өзүнүн оорусу ушундай экен. Жанагы эркек менен эркек үйлөнүп атпайбы? Ошол сыяктуу алардын укугун тебелебеш керек, алардын эми өзүнүн көрүнүшү, түшүнүгү ушул болсо мейли ага деп туруп, анан аларга аюу сезим, аларга жашоо иретте, жашоо тартибинен аларга орун берүү үчүнчү кадам. Төртүнчү кадам аны мыйзамдаштыруу. Европа бүтүндө ушу 4 кадамды өттү. Бардык мамлекет болбосо да көп 4 кадамды өттү да, ошол нерсе мыйзам чегине кирди. Аларда мыйзам чегинде мисалы жанагы бизге жак көрүнүп аткан ошол феминизм, аялдын укугу деген нерсе, же болбосо бир жыныстык бүлө куруу маселеси ал жерде мыйзамдаштырылып, эгерде кокус сен ага каршы бир пикириңди билдирсең, сен мыйзам чегинде жазаланасың, айыбын тартасың.